Көкүмбей көчөсүнүн оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Барсбек айланпасынан Жапалак муниципалдык аймактык башкармалыгына чейинки аралык эки тараптуу жабылды. Учурда жолду тегиздөө жана асфальт басууга даярдоо жумуштары аткарылып жатат. Бул жумуштар толук кандуу аткарылып бүткөндөн кийин 4 тилкелүү жана жол жүргүнчүлөр үчүн тротуар, лотоктор жана жарыктандыруу системалары кошо орнотулмакчы. Ош шаардык мэриясынан билдиргендей, бул толук курулуш иштери май айынын аягында бүткөрүлмөкчү. Көкүмбей көчөсүндөгү курулуш иштерин тездетүү максатында жумушчулар 2 нөөмөт менен иштейт. Асфальттоо жумуштары этап-этабы менен жүрөт. Жолдун узуну 4,1 чакырым, эни кеңейтилген соң 14 метрге жетет. Жол толугу менен жабылып, кошумча Аравандан келгенде 2 жол бар. Бул Тейке айылынан кирип, андан кийин кийинкиси Малабаев көчөсүнөн. Бул 2 көчө тең Ош Разахов көчөсүнөн чыгат. Башкача айтканда Ош Ноокат жолунан чыгат. Пока элдерге ыңгайсыздыктар жаралып атат, бирок туура түшүнүү менен кабыл алуусунусур ошол учурдан пайдаланып айтып кетебиз. Себеби ал жер өтө бизди иштегенге, жумушчуларга иштегенге мүмкүнчүлүк болбой калды. Бул көчөгө удай эле шаардагы Амир Тимур жана Мамыров көчөлөрүнүн оңдоо иштери дагы башталганы турат. 3 көчөнү оңдоого жалпы 586 миллион сом жумшалат. Шаарда 14 апрелден баштап Амир Темир көчөсү, Каллелин көчөсү жабылган. Бул толугу менен жабып, буну да 27 апрелге чейин бүтүрүп, толугу менен пайдалануу убадасын берген, асфальт уже башталат. Адан сырткары жакында азыр пока немеси чечиле элек, Мамыров көчөсүн дагы уже жабыкканга туура келип атат. Ал жерден жапканга дагы иштегенге дагы мүмкүнчүлүк жаралбай атат. Эл немесин көп болууна байланыштуу. Буйруса ушул жакынкы күндөрү ушул 3 көчөнү тең толугу менен бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Ал эми Монуев көчөсүндөгү 2 деңгээлде өтмөктүү асфальт төшөө иштери башталды. Мында 3 баскыч менен иш жүрөт. Алгач Монуев көчөсү менен кесилишкен Увам көчөсүнөн баштап Алимжанов көчөсүнө чейинки аралыктагы жолдун бир тарабына асфальт төшөлөт. Кыймылга тоскоолдук жаратпоо үчүн Монуев көчөсү аркылуу Шакиров көчөсүнө жүргөн унаа каттамы жолдун бир тарабынан болот. Юрфа жагын, башка түндүк жагын бүгүн кечки асфальт басабыз, биз күн погода берип турса. Ошол 30 бала иштеп атат, техника 10 техник иштеп атат. Азыр биринчи этапта ошо Юрфа жагын бассак, экинчи этап менен мына Егосак жагын басабыз дагы, үчүнчү этап менен основной тоннелдейбиз, тоннел басабыз. Ошо менен жол бүтөт. Да буюрса бир 20 май болжолдоп турабыз, басып пайдаланууга беребиз деген ой. Айта кетсек, Ош шаарында жолдорду реконструкциялоо жана тротуарларды куруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом каражат бөлүнгөн. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, Ош.